Кыргызстанда жаңы түшүрүлгөн ички паспорттар жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр апрель айынан тарта бериле баштайт. Бул тууралуу Калктык каттоо департаментинин башчысы парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин бүгүнкү жыйынында билдирди. Анда желектин өзгөрүшү менен документтерди толук алмаштыруу талабы жок. Учурда жарандардын колундагы паспорттар мөөнөтү бүткөнгө чейин жарактуу болуп саналат. Ал эми жалпы жарандык паспорт 2025 жылдан баштап берүү пландалган. Туулган тууралуу күбөлүктөр боюнча биз мыйзам кабыл алса жаңы үлгүдөгүлөрдү кабыл алабыз. Кабинет министрлеринин чечими менен ошол жерде үлгүдө эгер туу болсо жаңытууну коюп койгонго предложение беребиз. Башка документтер боюнча, паспорттор боюнча, ID паспорттор биздеки ошо план боюнча жаңытуу менен ошол апрелдин ортолорунда киргизгенге пландашып атабыз. Жалпы жарандык общегражданский деп коет, аны деген ушу эмне жылдан 25 жылдан баштап жаңытуу менен кирет. Документтердин мөөнөтү бизде көрсөтүлгөн эмес, тууга байланыштуу алмаштырылсын деген. Алган документ действительный болуп жүрө берет. Бүгүнкү өткөн жыйында негизинен жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Санариптик өнүктүрүү министринин орун басарынын баяндамасына ылайык, мыйзамды өзгөртүү мамлекеттик каттоонун электрондук форматка өткөрүлүшүнө багытталган. Мыйзамдын өзүндө жарандык абалдын актыларын каттоо, арыз ээсинин кайрылган жери боюнча жарандык абалдын актысын жазуу органы тарабынан жүзөгө ашырылат деп көрсөтүлгөн. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан мыйзам долбоору иштелип чыккан. Эгерде мыйзам долбоорун колдоп берсеңиздер, жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо жөнүндө бланктардын жана формаларды иштелип чыгып, алар кагаз түрүндө каалоосу боюнча ошондой эле электрондук санариптик түрдө бериле баштайт. Талкууда депутат Гүлшаркан Култаева кээ бир учурларда баланын төрөлгөндүгү медициналык документи менен тастыкталбай, тиешелүү документтерди алууда кыйынчылыктар жаралып жатканын сынга алды. Бирок медициналык справкасы жок, мисалы үйдө төрөлгөн балдар болуп калат экен. Анан ошол мезгилде башка эч буга документ бериш кыйын болот экен да. Былтыр мага ошол Араван районунан кайрылганда бир мугалим кайрылган. Ушул туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Эмнеге жок болуп атат? Ушул медициналык справкасы жоктугунан ала албай, бирок акыры ошол мугалим жүгүрүп жүрүп, соттон сотко барып жүрүп, анан күбөлүк алып берди. Бирок бул кыйынчылыкты жаратат. Сиздер азыр электрондук деп атасыздар. Сөзсүз медициналык справканы киргизип атасыздар, анда бул электрондукту ала албай калышы мүмкүн да. Ал эми эл өкүлү Бахридин Шабазов жашап туруу укугун алууда электрондук арыздарды берүү мүмкүнчүлүктөрүнө кызыкты. Дагы электрондук форматка эмелерди өткөзүүнү суранат элем. Ол сондорго барсаңар очередте көбүнчө жанагы сырттан жарандар келгенде регистрация кылып атышпайбы? 3 айлык, 6 айлык. Өткөндө Казакстанга барсам, Казакстанда ал электрондук форматта экен да, ошо түндүк сыяктуу эле система. Жарандардын паспорттарын киргизет экен, анан мындай онлайнда кылып, онлайн акчасын төлөп коет экен да. Ошого окшогон кызматтарды дагы өткөзүп коюңуздар, максималдуу түрдө. Жыйындын соңунда комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышты. Байман Акматов, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Депутаттарда суроолор барбы?